Экономикабызда чындыгында кыйынчылык бар. Бул бүгүн эле жарала калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32-жылга чейин толук мынакей. Эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектлерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80%-ын жеп койгон учурлар болгон да. Мисалы сырттан келген карыздарды алганда грант аласыңбы, же болбосо башка мындай кредит аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүн 20 жылда актай турган тармактарга, проектлерге жумшаш керек эле да. Бизде андай болгон эмес экен да мынакей. Мына кече Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чуккан фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат мынакей. Мына көрдүңүздөр, эң кыйын акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз кыйын. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз. Кудай буюрса, сырткы карыздарды дагы мындай убагы менен төлөй турганга мүмкүнчүлүктөрдү биз пайда кылабыз. Ал эми кымбатчылык дедиңиз, кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына азыр интернеттин заманы, карасаңыздар болот. Биз колубуздан келишинче аны да аракет кылып атабыз. Мына өкмөттөн азыр 400 миллионго жакын сом бөлүп бердик дагы. Россиядан суу, май, жанагындай кант, жана башка ушундай бир кымбаттап аткан товарларды алып келип, арзан баада элге таратып берип, кайра ошол эле кайра түшкөн акчаны кайра жиберип алганга биз азыр биринчи кадамдарды кетти уже. Качан сезиле баштайт ал коомчулукка? Дагы бир кыйынчылык бар. Анткени могу пандемия деп бардык чек араларыбыз жабык. Мына Казакстан менен да жабык, транзитибиз жок. Ошон үчүн жана самолет менен учуп кетүүлөр кымбат болуп атат. Кытай менен таптакыр эле жабык десем болот. Мурдакыдай баягы машиналардагы авиасообщенияларыбыз да жок. Кудай буйруп калса, Кытай тараптан ачылса, Казакстан ачылса, кадимкидей эле арзандайт болчу да. Анан ошо биздин жана кылып аткан кадамдарыбыз дагы ишке ашып кетет. Ишке ашат ал буюрса. Эми буга убакыт керек, ушу апрель, май айлары буюрса жетишип калабызбы деп атабыз. Кече Өзбекстанга барган сапарыбызда да мына чек аранын бардыгын ачалы дедик. Мурдагыдай кенен кесир элдерибиз бири-бири менен катташып турсун дедик. Жаап албайлы минтип деп. 7 пунктубуз жабык экен, алардын баарын ача турганга сүйлөштүк. Мына бүгүн иштер жүрүп атат. Кудай буюрса Өзбекстан менен толук ачылат. Казакстан менен дагы 2-апрелде мына ошо Кордай менен Ак жол постун ачканы турабыз. Чек аралар ачылса, Кудай буюрса кадимкидей эле арзанчылык болот. Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү улай тышкы карыз боюнча белгилеп өтпөдүңүзбү? 5 миллиард долларга жетип калды депчи. Анын 40%-ына жакыны Кытай банкына кайтарылчу акчалар. Анан сиз жакында эле эгер ошол төлөөнчү карыздын убагында кайтара албай калсак, биз көптөгөн ошол объектилерибизден айрылып калабыз деген тынчсызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча, анан алар кайсылар экендигин айта аласызбы? Мисалы, сиз үйүңүздү коюп кредит алдыңыз дейин, банктан. Анан банк менен сиз келишим түзөсүз. Эгерде төлөй албай калсам, же процентин кечиктирсем, же болбосо бир күн өтүп кетсе, мен үйүмдү берем дейт. Банк алып алат үйүңүздө, туурабы? Так эле ошондой сырткы карыздар дагы ошондой. Мамлекет менен мамлекеттин ортосунда келишим түзөт. Төлөй албай калсаң, же бир күн кечиктирсең, анда могул проектини мен алам дейт. Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген. Ошолорго алганбыз да баарын мынакей, шунун баарын. Эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр. Азыр сиз санап өткөн объектилерди. Мен санап өткөн объектилер ошондой. Андан башка деле мисалы алар жетпесе, андан башкасын дагы алганга укуктары бар. Эми бул жерде мурдакы бийлик ошондой деп кол коюп койгон экен договорго. Келишимге ошентип кол коюлган экен да. Эми келишимди кичине башкачараак түзсө болмок, мындай жумшагыраак кылып турупчу. Анан бирок биз ушу убагы менен төлөп берип атабыз. Мына былтыркы 20-жылкы карызда 30 миллион доллар төлөшүбүз керек болчу. Жылдын 31-декабрга чейин аны төлөп бердик. Бардык источнигин таптык. Ар жак бер жактан кылып атып төлөп бердик. Эми быйылкы жылкысын деле жеңил төлөп кетебиз жылдын аягына чейин деп бизде ишенимдүү өзүбүздүн булактарыбыз бар. Сиз көп маалымат каражаттарында да ушул сөздү кайталап келе жатасыз. Карыз төрөөнүн планы бар депчи. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? 1-2 кадам, мисалы, кайсы негизги кадамдар жөнүндө сөз болуп атат?
Азырынча айта албайм аны. Азырынча айтпай турайын, ал өзүбүздүн жашыруу маалыматыбыз. Өткөн жылы анда ошол эле акча маселесинен уланта берсем, ошол донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774 миллион долларлык жардам көрсөтүү убада беришкен. Бул акчанын 343 миллиону бөлүнүп берилген. Анан ошол өлкөнүн экономикасы азыркы учурда сырткы жардамдын эсебинен кармалып турат дегендин өзү бул кооптуу сигнал эмеспи Кыргызстан үчүн? Азыркы сиз айткан ошол тышкы карыздарды эске алганда. Бул туура эмес маалымат. Сырткы карыздын эсебинен кармалып турат деген. Ушул 343 миллиону дагы келгени дагы биздин толук ошо бюджетке колдонулган эмес. Мунун жарымынан көбү, жарымы желип кеткен да. Дагы эле баякыдай эле ит адатыбызга айланганбыз да. 30 жылдан бери эле. Келген гранттарды эле мына бияка больница салдым деп коюп, а жерге бир 10 миллионго больница салса, 30 миллион кетти деп 20 миллион чөнтөгүнө салган фактылар бар. Бул боюнча азыр изилдөөлөр жүрүп атат. Бир 2-3 айдан кийин уже жыйынтыктары чыга баштайт. Муну да көрөсүздөр. Өлкө ошол сырткы жардамдардын эсебинен жашап жатат дегенге сиз макулсузбу? Эми сырткы жардамдар дагы кадимкидей эле баягы жардамы тиет, сезилет ал деле. Сезилет. Бирок биздин өзүбүздүн ички эле ресурстарыбыз, мисалы баягы эмгек акыларды, пенсия пособияларды жаап бергенге, анан анча-мынча кичине өнүгүүгө жете тургандай шартыбыз бар. Анда коррупция темасына келсек, бажыдагы коррупцияга азаттык кайрылып, ошол жазып иликтеп келатканына 5 жылдай убакыт болуп калыптыр. Ошол бизге коррупциянын айынан өмүрү коркунучка кептелген жарандар, документтерди, маалыматтарды көтөрүп келип жатканын биз буга чейин айтып эле келатабыз. Анан андай адамдардын айрымдары азыр деле ошол үй бүлөсүнө жете албай, чет мамлекеттерде жашынып жүрүшөт. Ошол иликтөөгө катышкан журналисттердин дагы өмүрлөрү тобокелчиликке кептелген учурлар болгон. Мисалы, сиз ошондой көрүнүштөрдөн бир чарчаган бир толкундоолордон кийин бийликке келип отурбайсызбы? Анан мындан ары ошол адилеттик орноп, ошол жарандар мындай коркпой тынч жашап, четте жашынып жүргөн жарандар кайра бир мамлекетке кайтып келет деп бир мындай ишенимдүү же болбосо ишеним бере аласызбы, же болбосо бир кепилдик бере аласызбы? Сизден сурайынчы, ким азыр ошо келе албай жүрөт? Кайсы журналист? Атын атаңызчы мына. Мен 2 офицер жөнүндө айткым келип атат, чек арачы биздин иликтөө Аларды ичинде. дагы мен айтканмын, келсин, эч ким аларды куугунтуктабайт, чек арадан кармабайт, эч ким келсин деп. Мисалы мына ушу сиз сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм, бажы жөнүндө сөз кылдыңыз, иликтөө жөнүндө баягы Али Токтакуновдун 700 миллионду чыгарып кетиптир деген жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Али ошол мезгилден баштап Али менен жанагы ким эле Ыдырыса экөө тең Прагада жүргөн, келе албай, үй бүлөсүн алып кетип, коркунуч жаралып атат деп. Азыр свободно басып жүрөбү Кыргызстанда? Же бирөө куугунтуктап атабы? Же бирөө камайм деп атабы? Же райымдын кишилери куугунтуктап атабы? Жок да андай, туурабы? Мына сыртта калган эч ким жок азыр. Журналисттерден да жок, саясий куугунтукталгандардан жок. Мына Бакиевдин мезгилинен бери качып жүргөндөрдүн баары келип эле баягы саясатчылар, имеется в виду. Жүрөт, мына свободно эле. Эч ким аларды куугунтуктаган жок. Маалымат булагы болгон адамдар жөнүндө сурап атам да, ошол чек арачылар жөнүндө конкреттүү анда сурайын. Алар Кыргызстанга кайтып келгенге бир кепилдик болушу мүмкүнбү? Толук кепилдик бар. Алардын баардыгына айтылган.